Менин bir туган карындаşım турмушка чыгып, күйөө бала менен Орусияга кетишкен. Барган күндөн төрөп, роддомго жатканга чейин иштетишип, 35.000-40 000 рубль айлыгын алышып жүрүштү. Төрөп, роддомдон чыккан күндөн тартып кайра 12 сааттын иштейсин деп ишке чыгарышты. Жаңы төрөлгөн баланы квартирада ким бош болсо ошол карайт экен. Кайын эжеси сүтүндөн саап кой, ысытып ичирип коюшат деп болбой туруп, алып 6 ай иштетип жүрүптүр. Баланы туш келген карап, бөбөктү жыгытышкандыктан карындашым жумушка чыкпаймын, баламды өзүм караймын деп иштебей карап жүрүп, бүгүн бала 1,5 жашка чыкты. Эми кайын эжеси, кайын энеси давай ишке чыгасың, күйөөң карызга машина ал, иштеп төлө, болбосо кетесиң деп күйөө балага мындай катын жогот деп жатышыптыр, устаз. Жаңы төрөлгөн баланы ар кимге каратып, апасыны төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин 6 ай иштеткен аз келгенсиз, эми балаңды квартирадагылар карай берет, болбосо тааныбаган эле кавказцтерге нянка кылып каратабыз деп жатышат экен. Бул арыз экен да. Карындашымдын жашоосу оңолсун, турмушу бузулбай бактылуу жашасын деп жамаат менен дуа кылып коюңуз өтүнөм дейт. Иншалла дуа кылабыз. Бул арам. Бул арам бул. Бул туура эмес маселе. 2,5 жылга чейин аял эмиз алат аны. Аял иштегенге бирөө мажбурлай албайт. Эгер аял кааласа, күйөөсү жардам берсе болот. Бирок муну таптакыр туура эмес. Анан бул акмакчылык, бул кайын эжени сүйлөп аткан башка таптакыр туура эмес маселе. Аял баш тартканга болот. Бирок ошо Россияга барганда биздин көп карындаштар зулумдук жеп алат. Келет да, келгенде аякка урат экен, бияка келе албайт. Паспортун бекитип коет экен. Ошо кыргыздар өзүбүздүн аялдарга өзүбүз ушинтип зулумдук кылып атканын мен көп угуп атам да. Бул акмакчылык тууганым, этият болгону. Сен дагы түшөсүң тозокко. Эгерде ошол аялды ушинтип кыйнай бере турган болсоң, ошол Москвада туруп Кудайым азабыңы берип коет. Ушундай кылат. Өзүң эркек болгонуңа, адам болуп жаралганыңа бушаймай өтө турган убагың келип калат, урматтуу бир тууганым. Сен ойлоба, муну сурай турган бирөөсү жок, сурай турганы бар аныкы дагы. Ата-энеси алсыз болсо, кембагал аякка Москвага бара албай турган болсо, ошо Москвадан туруп сени зордтап кое тургандар чыгып калат. Кудайым ушундай чуктап коет сени, өзүң адам болуп жаралганыңа, ушундан көрө мал болуп калсам жакшы болот дей турган убагың келип калат. Эсиңе чыгарба сен, чөптү кырдырсаң көз я, сууну кыргызсаң кандай болот? Андай кылбаш керек. Бул арам, урматтуу бир тууганым. Андай кылбагыла. Эгерде кимдир ушуну көрүп аткан ошого жардам бериш керек сөзсүз түрдө. Биз кызга кыркүйдөн тыюу деген сөздүн мааниси ошол аял кордой болсо бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Бирөөнүн аялына киришип эмне кылам деген сөз эмес. Эгер кордук жардам беришиз ошого биз сөзсүз түрдө. Мындай кылган туура эмес. Туура эмес мындай кылган. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Кудай Таала мына ушул карындашыбыз жашоосу оңолсун. Күйөөсүнө, кайын эжесине, кайын энесине бул акмак экен бардыгы. Кудайым ушулар акыл эс берсин, хидаят берсин. Баарыбызга хидаят берсин. Уккан маселе жөнүнөн угуп калтырып койбосун, ошого амал кылганды Кудай Таала насип кылган болсун. Кудайым жакшыга чейин жамандан алыс кылсын. Мына мамлекетибизде кырдаал оорурак болуп турат. Парламентте бардыгыбыз чуу болуп атат. Кудай Таалам ушулардын нафсисин өзүндө ээрчитпей, ар бир нафсиси бар. Кудай Таалам ушулардын акыл эсине, пикирине туура Кудайга жага турган пикирлерди салган болсун. Кудай Таалам кетире турган болсо, кетире турган, кетип келе турганы дагы ошол Кудайга жага турганы келсин. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Президенттик шайлоо жакындаган сайын падышалар дегендер көбөйүп атат. Кудай Таалам ошолордун Кудайга жага турганы, динибизге туура келе турганы, элге жакшылык кыла турганы келсин. Болбосо ошо өзү эле боло берсин. Кудайым ошону насип кылсын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Amin. Bir rahmetka yarhamar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.